энергетикада Ширшовтың схемасы, бажыда Малабаевтың кошелектің схемасы, транспорт министрлігінде баяғылы Жантөре Сатыбалдиев схемасы иштеп атканын эл баары билет. Бул кылыш мүшө билбейсиз. Анда айтып бергизчи. Кыргыз International Track International кимдин фирмасы? Кыргыз Track International бул Тургунбаев Алмаз деген жарандын фирмасы. Туура, Тургунбаев Алмаз Жантөре Сатыбалдиевдин эмнеси болот? Сураш керек аны. Сиз билесиз да. Сиз канча жылдан бери транспорт министрлигинде күйөө баласы болот. Күйөө баласы болот. Урустан Сатыбалдиев, Жантөре Сатыбалдиевдин неси болот? Айткыңыз келбейт. Кыргыз Track International деген 98-жылы жарык дүйнөгө келген фирма, ширма. Ошол күндөн ушул күнгө чейин 20 жылдан бери жалаң консультация деп коет. Кеңеш берүү боюнча ар бир долбоордушулар отурат. Бул паракорлуктун жеткен чеги. Мыйзамдуу паракорлуктушулар отурат. Консультация, кеңеш берүүчү дейт. Мунагы Бишкек тамчы корумду жолунда, балыкчы тамчы корум жолунда да ушулар. Мына ушулардын айынан канча кылмыш иши козголуп атат. А бирок жыйынтык жок. Мына 16 миллион сомго ашыкча жазды деп атат. А сиз билбейм деп атасыз. Сиз долбоорлоо институтта иштебедиңиз беле? Кантип билбей каласыз? 98 жыл, 20 жылдан бери ушул эле. Эми сиз айтып атпайсызбы? Жантөре Сатыбалдиевге эч кандай тиешеси жок. Кыргыз Track International'да 5 адам турат. Алмаз Тургунбаев, Рустам Сатыбалдиев, Джон Сонсбери, Шекеев Өмүрбек, Брор Карел. Туурабы? Түптөгөн 5 адам. Күчтөгөн 5 адам. Кыргызстанда кандай чоң ири жол курууда долбоорлор бар? Буларсыз өтпөйт. Булар ошол жерде консультационный услуги деп туруп проект менен кирет. Проектти кандай даярдасын сиз менен жакшы билесиз. Анан булар отурат, ошол жерде чотурда отурат. Мыйзамдуу чотур деп коет буну. Мындай эмес, ачык, которуу жол менен алат. Эмне кеңеш берет? Мына азыр балыкчы тамчы корумду жолунда 16 кеңешчи иштеп атат. Эмне кеңеш берет? Анда транспорт министрлиги эмне керек бар? Кеңеш бере албаса, долбоор жаза албаса, долбоорду ушулар жазса, кеңешти да ушулар берсе. Бул жол салуу эми эле открыт эле кол салуу болот атпайбы? Алмаз Тургунбаевдин инисин мен иликтеп чыктым. Азиатский банк развития консультант экен. Иниси биз көп несе кредитти Азиатский банктан алабыз развитиядан. Жолдорго. Анткени арабтар жол салуу, анан кийин көпүрө салуу бул соопчулук дешет да көбүрөөк басымды ушундай тармактарга жумшайт, кредитти берет. А бизде жол салам деген эле кол салабыз да. Чү деген эле жерден консультанттарды киргизип жиберебиз. Проекттерди очойтуп жазабыз. Бизде проект жазбайт. Мына Минтрастагы коррупция. Прокуратура кылмышын козгоп атат. Чекесинен камалып атат. ТДХнын башчысы отурат, мурунку статистика секретары отурат. Бирөө качып кеткен, азыр келип калды дейт. Дагы 4-5 тергөөдө жүрөт. Мурунку министрлердин барды. А бирок эч нерсе билбегендей эле иш жүрүп атат да. Ушул эле неме боюнча 2003 жылы Кыргыз Track International булар балыкчы Торгарт жолун, Бишкек нарын Торгарт жолунда кылышканда 8,5 миллион долларга жок болуп кеткен. Геосетка 3,5 миллион, шебен 5 миллионго долларга. Жолдун сапаттуулугун Кыргыз Track International текшерген. Бизде ошол экен да. Кеңеш бергендер ошолар, сунуш бергендер ошолар, жумуш бергендер ошолар, кабыл алган ошолар да.